Бишкекте криминалдык милициянын кызматкерлери тоноочулукка шектүү жаранды кармады. 20 декабрда Октябрь ибине Т.А. аттуу аял кайрылып, ошол күнү белгисиз бирөө аны тоноп кеткенин айткан. Арыздануучунун айтымында шаардагы кичи райондордун бириндеги көп кабаттуу үйдүн алдынан бир киши ага күч колдонуп, колундагы баштыгын тартып алган. Баштыкта Samsung үлгүсүндөгү 2 уюлдук телефон, капчыкта 15 000 сом жана ID паспорту бар болгон. Жалпы чыгымдын суммасы 30 000 сомду түзгөн. Бул факт талап тоноочулук беренеси менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Милиция кызматкерлери тарабынан кылмышка шектүү кармалып, алдын ала маалыматтар боюнча ал ГУМдун алдынан Т.А. аттуу аялдын эсеп картасынан акча чыгарып алып жатканын байкаган. Артынан аңдып Туңгуч кичи районуна подъездге чейин келген. Аялга күч колдонулордун алдында байкап калбасын деп күрмөөсүн чечип койгон. Кармалган жаран 2000-жылы туулган М.Е. Бишкек шийибинин убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Октябрь райондук сотунун чечими менен ал үй камагына чыгарылды. Тергөө иштери уланууда.